Аян телеканалында жерилтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Студияда кызматы Зардак Шолтой Аскарали уулу. Ассаламу алейкум. Бишкекте кайрадан бак кулап, унааны басып калды. Бишкекте дарак унааны басып калды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине аталган унаанын айдоочусу Фархат Алиев билдирди. Анын айтымында Кырсык, Киев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде саат 10 чамасында болду. Мен таксист болуп эмгектенем. Кардарды жеткирип ордуман жылууга камынып жатканда шарактаган үн угулуп аңгыча эле бак унаамды басып калды, дейт Алиев. Кырсыктан айдоочу жабыркаган жок, унаанын арткы терезеси талкаланып, бампери иштен чыккан. Буга чейин 27 март күнү Турусбеков көчөсүндө дарак өтүп бара жаткан унаага кулап, андан 37 жаштагы айдоочу каза тапкан болчу. WhatsApp жаңы функцияларды кошот. WhatsApp тиркемесинде дагы 3 функция кошулат. Бул тууралуу Phone Radar порталы кабарлайт. Маалыматка ылайык, жаңыланган мессенджерде үн коштогон почта колдонуучулар үнүн жазыралуу учурунда жөнөтө алат. Кайра чалуу алынбай калган чалуулар көз жазымда калбаш үчүн программаны ачпай туруп эле кайра чалуу жана zip файлдарды ачкан функция кошулат. Программанын жаңылануусу Android жана iOS платформасында ишке кирет. WhatsApp программасынын видео чалуу кызматын качан киргизилиши азырынча айтыла элек. Бишкекте унаа жана анын тетиктерин уурдаган топ кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалыматка ылайык 30 апрель күнү саат 23:49 чамасында Ак Ордо жаңы конушунан 2 бала Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобус менен келип, көчөдө токтоп турган унаанын аккумуляторун чыгарууга аракет кылган. Жерилтүү тургундардын чалуусунан улам кайгылуу милициясы 20 жашар Токмок шаарынын тургунун колго түшүргөн. Mercedes-Benz унаасын тинтүү учурунда бир кара чүмбөт жана 4 унаа аккумулятору табылган. Иликтөө иштеринин натыйжасында аталган микроавтобус уурдалганы маалым болду. Мындан сырткары ал Volkswagen Passat унаасын жана дагы 7 аккумулятор уурдоого катыштыгы бар экенин мойнуна алган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка катыштыгы бар делинген дагы 4 кылмышкер кармалган. Алардын эң улуусу 24 жашта, кечүүсү 17 жашта. Баары тең буга чейин сот жообуна тартылышкан. Чүй проспектисиндеги Аламидин суусунан өткөн көпүрөнүн бир тарабы кеңейтилип, жол кыймыл үчүн ачылды. Буга чейин Бишкек мэриясы ремонт иштери июнь айында толугу менен аяктай турганын билдирген. Чыгыш 5 кичи районунун жанында жайгашкан көпүрө өткөн жылдын ноябрь айында кеңейтиле баштаган. Кыргыз милиционерлери эл аралык турнирде 1 алтын, 1 коло тагынышты. Тажикстандын Хожент шаарында өткөн спорттун самбо жана дзюдо түрү боюнча турнирде кыргызстандык спортчулар мыктат алды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык 29 апрелден 1 майга чейинки өткөн мелдеште Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тез чара көрүү атайын отрядынын күзүрмөн даярдык боюнча ага тергөөчү милициянын капитаны Кубанычбек Күкүмов 100 килограммдык жогорку салмактагылар арасында самбо боюнча 1-орунду багындырса, ушул эле спорттун 74 килограмм салмак категориясында Кубатбек Орозбеков 3-орунду ээледи. Турнирде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Тажикстан жана Россиядан барган спортчулар күч сынашты. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Бүгүн Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгынын уюштуруу комитети эң көп көрүлгөн тасма номинациясынын жеңүүчүсү катары «Бир тууганчик» тасмасын атады. Бул тууралуу кинематографисттер союзунун билдиришти. Маалыматта айтылгандай, «Бир тууганчик» тасмасы 2015 жылы прокаттан эң көп каражат топтой алган. Белли кетсек, Ак Элбирс кино сыйлыгы 2015 жылдан тарта Борбор Азияны камтып келет. Буга чейин 14 номинация боюнча сыйлыктар ыйгарылып келсе, эми Борбор Азиянын мыкты тасмасы жана дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн аттуу 2 номинация кошулган. Ак Элбирс кино сыйлыгына 2005 жылы тартылган бардык жанрдагы тасмалар талапкерликтерин көрсөтө алышат. Сыйлыктарды тапшыруу үстүздөгү жылдын 13 майында Манас кинотеатрында өткөрүлөт. Юстиция министрлиги автоунаалар үчүн берилүүчү мамлекеттик номурлардын баасын арзандатууну сунуштады.
Аталган мекеме мындай өзгөртүүлөрдү өкмөттүн мамлекеттик номерлер жөнүндөгү токтомуна киргизүүнү сунуштап жатат. Учурдагы токтом боюнча мамлекеттик номерларга болгон баа евро менен көрсөтүлгөн. Чет элдик өкүлчүлүктөр үчүн бир улуттук банктын наркы менен 2163 сомду түзөт жана жеке жактарга 454 сомду түзөт. Юстиция министрлиги жеке жактарга автоунаанын бир номерун кошумча нарк салыгы менен киреше салыгын кошкондо 455 сомдон сатууну сунуштап жатат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы дипломатиялык консулдук жана башка Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүктөрү үчүн 100.039 сомдон белгилөөнү сунушталууда. Баалардын төмөндөсү буга чейин номерларды кымбатыраак баада жасап келген Анкер жоопкерчилиги чектелген коому менен келишимдин аякташына байланыштуу. Жаңы тендер 2016 жылдын башында өткөрүлүп, аны Россиялык типография номер 2 компаниясы жеңип алган. Манас аэропортунун 2-чи кабатынан лимузин кулап кете жаздады. Ак түстөгү Хаммер үлгүсүндөгү машинасы 2-чи кабаттагы терминалды көздөй чыккан, бирок артка туура эмес айдап, атайын тосмону барып сөзгөн. Анын кесепетинен машинанын бир дөңгөлөгү салаңдап калган. Бишкекте адам өмүрүнө забын болгон дагы бир жол кырсыгы катталды. Бишкектин Дэн Сяопин проспектисинде болгон жол кырсыгынан бир адам каза болгонун тез жардам кызматынан кайра жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Игорь Борисов билдирди. Шейшембиге караган түнү саат 2-ден 14 мүнөт өткөндө Дэн Сяопин проспектисинде унаа адамды тебелеп кеткени боюнча билдирүү түштү. Окуя болгон жерге барган кызматкерлер болжол менен 40-45 жаштагы адамдын өлүмүн катташкан, деди Борисов. Жабырлануучу алган жарааттарынан кесепетинен каза болгон. Тез жардам кызматы айдоочунун кырсык болгон жерден кетип калбаганын баса белгилейт. Кайгыл милициясы аталган жол кырсыгы боюнча кененирээк маалыматты кийинчерээк билдирерин кабарлады. Май айында газдын баасы жарандар жана өнөр жай ишканалар үчүн да арзандады. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан билдирди. Маалыматка ылайык, майда 1 куб метр газдын баасы жарандар үчүн 33 тыйынга арзандап, 15 сом 50 тыйын болсо, ал эми өнөр жай ишканалар үчүн 38 тыйынга арзандап, 18 сом 87 тыйын болуп бекитилди. Мындай арзандоолор доллардын курсунун арзандашына байланыштуу экенин ишканадан баса белгилешти. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу мамлекеттик агенттиктин буйругуна ылайык, газга болгон тариф ар бир айдын башында карата улуттук банк белгилеген доллардын курсуна жараша эсептелет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Аян телеканалында жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Тааныштырган Акчолтой Аскарали уулу. Ал эми алдыда сиздерди аба ырайы күтүп турат. Эмке кечен. Ассаламу алейкум. Аян телеканалында жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Акчолтой Аскарали уулу. Ассаламу алейкум. Бишкекте кайрадан бак кулап, унааны басып калды. Бишкекте дарак унааны басып калды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине аталган унаанын айдоочусу Фархат Алиев билдирди. Анын айтымында Кырсык, Киев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде саат 10 чамасында болду. Мен таксист болуп эмгектенем. Кардарды жеткирип ордуман жылууга камынып жатканда шарактаган үн угулуп, аңгыча эле бак унаамды басып калды, дейт Алиев. Кырсыктан айдоочу жабыркаган жок, унаанын арткы терезеси талкаланып, бампери иштен чыккан. Буга чейин 27 март күнү Турусбеков көчөсүндө дарак өтүп бара жаткан унаага кулап, андан 37 жаштагы айдоочу каза тапкан болчу. WhatsApp жаңы функцияларды кошот. WhatsApp тиркемесинде дагы 3 функция кошулат. Бул тууралуу Phone Radar порталы кабарлайт. Маалыматка ылайык, жаңыланган мессенджерде үн коштогон почта колдонуучулар үнүн жазыралуу учурунда жөнөтө алат. Кайра чалуу алынбай, сот жообуна тартылышкан. Чүй проспектисиндеги Аламидин суусунан өткөн көпүрөнүн бир тарабы кеңейтилип, жол кыймыл үчүн ачылды. Буга чейин Бишкек мэриясы ремонт иштери июнь айында толугу менен аяктай турганын билдирген. Чыгыш 5 кичи районунун жанында жайгашкан көпүрө өткөн жылдын ноябрь айында кеңейтиле баштаган. Кыргыз милиционерлери эл аралык турнирде 1 алтын, 1 коло тагынышты. Тажикстандын Хочен шаарында өткөн спорттун самбо жана дзюдо түрү боюнча турнирде кыргызстандык спортчулар мыкты аталды.
Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык 29 апрелден 1 майга чейинки өткөн мелдеште Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тез чара көрүү атайын отрядынын күжүрмөн даярдык боюнча ага тергөөчү милициянын капитаны Кубанычбек Күкүмов 100 килограммдык жогорку салмактагылар арасында самбо боюнча 1-орунду багындырса, ушул эле спорттун 74 килограмм салмак категориясында Кубатбек Орозбеков 3-орунду ээледи. Турнирде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Тажикстан жана Россиядан барган спортчулар күч сынашты. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Бүгүн Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгынын уюштуруу комитети эң көп көрүлгөн тасма номинациясынын жеңүүчүсү катары «Бир тууганчик» тасмасын атады. Бул тууралуу кинематографисттер союзунун билдиришти. Маалыматта айтылгандай, «Бир тууганчик» тасмасы 2015 жылы прокаттан эң көп каражат топтой алган. Белли кетсек, Ак Элбирс кино сыйлыгы 2015 жылдан тарта Борбор Азияны камтып келет. Буга чейин 14 номинация боюнча сыйлыктар ыйгарылып келсе, эми Борбор Азиянын мыкты тасмасы жана дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн аттуу 2 номинация кошулган. Ак Элбирс кино сыйлыгына 2005 жылы тартылган бардык жанрдагы тасмалар талапкерликтерин көрсөтө алышат. Сыйлыктарды тапшыруу үстүбүздөгү жылдын 13 майында Манас кинотеатрында өткөрүлөт. Юстиция министрлиги автоунаалар үчүн берилчү мамлекеттик номерлордун баасын арзандатууну сунуштады. Аталган мекеме мындай өзгөртүүлөрдү өкмөттүн мамлекеттик номерлер жөнүндөгү токтомуна киргизүүнү сунуштап жатат. Учурдагы токтом боюнча мамлекеттик номерларга болгон баа евро менен көрсөтүлгөн. Чет элдик өкүлчүлүктөр үчүн бир улуттук банктын наркы менен 2163 сомду түзөт, жана жеке жактарга 454 сомду түзөт. Юстиция министрлиги жеке жактарга автоунаанын бир номерун кошумча нарк салыгы менен киреше салыгын кошкондо 455 сомдон сатууну сунуштап жатат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы дипломатиялык консулдук жана башка Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүктөрү үчүн 100.039 сомдон белгилөөнү сунушталууда. Баалардын төмөндөсү буга чейин номерларды кымбатыраак баада жасап келген Анкер жоопкерчилиги чектелген коому менен келишимдин аякташына байланыштуу. Жаңы тендер 2016 жылдын башында өткөрүлүп, аны Россиялык типография номер 2 компаниясы жеңип алган. Манас аэропортунун 2 кабатынан лимузин кулап кете жаздады. Ак түстөгү Хаммер үлгүсүндөгү машинасы 2 кабаттагы терминалды көздөй чыккан, бирок артка туура эмес айдап, атайын тосмону барып сөзгөн. Анын кесепетинен машинанын бир дөңгөлөгү салаңдап калган. Бишкекте адам өмүрүнө забын болгон дагы бир жол кырсыгы катталды. Калган чалуулар көз жазымда калбаш үчүн программаны ачпай туруп эле кайра чалуу жана zip файлдарды ачкан функция кошулат. Программанын жаңылануусу Android жана iOS платформасында ишке кирет. WhatsApp программасынын видео чалуу кызматын качан киргизиши азырынча айтыла элек. Бишкекте УНА жана анын тетиктерин уурдаган топ кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалыматка ылайык 30 апрель күнү саат 23:49 чамасында Ак Ордо жаңы конушунан 2 бала Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобус менен келип, көчөдө токтоп турган унаанын аккумуляторун чыгарууга аракет кылган. Жергиликтүү тургундардын чалуусунан улам Кайыгул милициясы 20 жашар Токмок шаарынын тургунун колго түшүргөн. Mercedes-Benz унаасын тинтүү учурунда бир кара чүмбөт жана 4 унаа аккумулятору табылган. Иликтөө иштеринин натыйжасында аталган микроавтобус уурдалганы маалым болду. Мындан сырткары ал Volkswagen Passat унаасын жана дагы 7 аккумулятор уурдоого катыштыгы бар экенин мойнуна алган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка катыштыгы бар делинген дагы 4 кылмышкер кармалган. Алардын эң улуусу 24 жашта, кечүүсү 17 жашта. Баары тең буга чейин